Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Кара кыздын бактысы» аттуу повестинин 4 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Акак менен Аянын агасы Бекболоттун ортосунан аруу, таза, арамдыксыз балалык сүйүү өткөн эле. Аяга атасынын серт кебетеси ыроолонсо, тескерисинче Бекболотко энесинин өңдүү түстүү, жарнамага тартылчудай келбети, сымбаттуу тулку бою берилип, ага жараша балалыктагы мүнөзү боевик кинодогу баш каармандыкына окшош келип, тайманбас, чечкиндүү, мушташты көркүнө, спортту чырайына чыгарчу, ошонусунан улам интернаттын атамандарынан болгондуктан андагы акактай баюу жана сулуу кыздын жүрөгүн оңой эле багындырып, өзү да ага тун сүйүүсүн арнаган эле. Экөөнүн ынак мамилеси мугалимдерге чейин жетип, чоңойгондо булардын үйлөнөрүнө баары эле ишенишчү. Жатаканадан качып чыгып, интернаттын багында далай түндөрдө сырдашуу менен өткөрүп, кечилерде бой балкыткан музыканын жай ыргагында бойлорун бойго кадап, таттуу эриндер бири-бирине желимсиз чапталышып, кыз алгач ирет эркектин кучагында магдыраса, бала эң биринчи акактан аялдын бал даамын таткан. Келечекти бирге болжоп, бири-бирисиз жашай албачудай сезилчү эле ал учурда. Айтор балалыктын бал ширин кездерин алгач сүйүүнүн ажайып учурлары менен кооздошкон эле анда. Бирок жигит мектепти аяктаган соң окуудан жолу болбой аскерге алынса, кыздын Орусиялап акчанын артынан кубалап кеткен ата-энеси кайтып келип, Бишкек шаарын байырлашкан соң ал бейкут балалыгын өткөргөн элет жыттуу шаардан кетип, чоң турмуштун чор кайнаган чордонуна айланган борбор калаада жашоого мажбур болгон. Буга жараша экөөнүн жашоо деңгээли менен коомдогу орду кескин айырмаланып, жигит көй турмуштун кургуюнда баш көтөргөнгө дарманы келбей жүрсө, кыз жаңы чөйрөсүнүн баш айланткан бийиктиги менен жашоосунун көк тиреген деңгээлинен төмөн көз жибергенге чолоосу тие бербеди. Чынында балалык сүйүүнүн жаргы бастаган билигин көтөрүп, чаң баскан бетин сүрүүгө батынышы милдет болгон жигит өз турмушунан басынып, демилгени колго ала албады. Анан анын үстүнө карындашы Ая менен Акак жан бирге курбулардан болгондуктан кыздын азыркы абалы жигитке жакшы маалым эле. Эгер балалык мамилелери менен тун сүйүүнү жандандырышса, Бекболот өзүнө эле кыйын болуп каларын сезди. Акактай чоң ичип, чоң жеп калган кыздын каалоосун кандырыш өзүнүн колунан келбесин билгенинен кийин да жигит ага умтулбады. Бекболоттон башка намыс ар менен анча эсептешпеген бирөө болсо, али толугу менен өчүп бүтө элек кыздын сүйүүсүнөн пайдаланып, анын бийик бийликтүү, байлыгы бапыраган атасынын сүйүктүү күйөө баласы болууга умтулмак. Отуну менен кирип, күлү менен чыкса да, кайнатасына жагып, анын кызына жагалданып, тымызын түрдө өз максатын ишке ашыра бермек. Жаратылышынан намыскөй жана көк Бекболот баардыгына өз күчү менен жеткиси келчү. Көз каранды болууну жек көрчү. Анын үстүнө Акак менен жарым сааттап телефондон сүйлөшкөн карындашынан анын жаңы сүйүүлөрү, жыргал жашоосу тууралуу кабардар болгон сайын, ага ого бетер батына албай, Ая аркылуу салам дубай айтканы араңдаап жүрдү. Ошентип жүрүп, Акактын Айтулуу Аркыт Ашыров менен жаңы жактыруулары башталгандан тартып, кийинки мамилелерине чейин билгени менен, анын кезектеги көңүл ачуу оюну сыяктуу маани бербеген Бекболот экөөнүн үйлөнөрүн укканда чочуп кетти. Алида Акакка болгон сүйүүсү бастай элек,
Андыктан анын өзүнүкү болушунан жүрөк түпкүрүндө үмүтү катылып калган. Кайбирде эркинен тыш муну эңсеп да алган Бекболоттун ичи ачыша түштү. Андан өз эрки менен баш тартып жүргөнүнө, өзүн оолак кармаганына өкүндү. Үйлөнбөсө да, кыз жигит катары жүрбөсө да, Бишкекке барган сайын жөн деле болсо жолукпаганына бармагын тиштеди. Жок дегенде күйөөгө тие элегинде бир жолугуп, балалык күндөрдөгү аруу сүйүүлөрдү эскерип, кучагына кысып, чоң турмушка ак жол каалап, көкүрөктөгү көкшүнүн кандыргысы келди. Бекболот да элчилеп Орусияга барып иштеп, анча-мынча пул таап, Ош шаарынан үйлүү болуп, андан калган акчасына Жапан үлгүсүндөгү 7 жүргүнчү салса болгудай машине алып, Ош-Бишкек жолунда эл ташып иштеп жүргөн. Ошондой күндөрдүн биринде Оштон келген ал эптеп чыгынып, араң батынып жатып, өзү Аянын телефонунан акырын уурдап алган Акактын номурун терди. «Алло» деген кыздын жумшак үнү угулганда, Бекболот эмне дээрин билбей калды. «Сүйлөбөйсүңөрбү?» деп ал өкүмүнө тарта өзгөрүлө түшкөндө гана: «Акак, бул менмин, Бекболотмун». «Бекболот?» деп эми кыз бүшүркөгөнү же таң калганы билинбей, телефондун үнү жоголо түштү. «Кайсы Бекболот?» «Аянын агасы». «О, Кудай, сен да чалат экенсиң, мага?» Эми таң калганы же сүйүнгөнү айыраланбады кыздын. «Эптеп чыгынып чалдым. Эмнеге? Сүйлөшпөй коесуң го деп корктум. Кандайсың анан өзүң?» «Кудайга шүгүр, жакшы. Эмнеге сүйлөшпөй коймок элем?» «Билбейм, сен азыр башкасың да». «Кандайча башкамын? Ошол эле Акакмын?» «Башыңда апакай бантиги бар. Татынакай мектеп формасын кийген секелек кыз эмессиң да». Жигиттин үнүн кусалуудай чыккандыктан кыз эмне дээрин билбей калды да тына түшүп: «Сен деле өзгөрдүң да, Беке. Биз эми чоңойбодукпу?» «Ошо чоңойбой эле койсок болмок. Менин сыртым өзгөргөнү менен жан дүйнөм ошол эле бойдон. Кечирип кой, мен жөн эле сенин үнүңдү угайын деп чалгам». «Мени өзгөрдү дейсиңби? Мен деле ошол эле бойдонмун». «Жок, сен аябай өзгөрдүң болушуң керек. Сырттан укканым эле ушунча башкадан болуп калдың го. Мен эмне, операция жасатып жүрөгүн алмаштырды деп уктуң беле? Мен деле баягы эле Акакмын. Анда ошол жүрөктүн түпкүрүндө баягы аруу сезимдин калдыктары калган экен да». «Беке, мен эч нерсени унуткан жокмун. Бирок азыр эми анын баарын козгоп эмне кереги бар?» «Кечирип кой, мен жөн гана сенин үнүңдү угайын деп эле чалган болчумун. Сенин азыркы жашооңо кийлигишейин деген оюм да жок. Алдыга жакшы максаттарды коюп жатыпсыңар. Ошол ишке ашып бактылуу болгула». «Рахмат, Беке, сен дагы бактылуу бол». Экөө ушинтип сүйлөшүшкөн. Мунун акырында жигит тынчын алган үчүн дагы бир жолу кечирим сурап, экинчи чалбасын айткан. Бирок 3 күндөн кийин кайра чалган. Ошол учурда Акак Аркыт экөө анын машинасында сүйлөшүп отурушта эле коңгуроо кагылганда ал телефонду бейкапар көтөргөнү менен андагы чалып жаткан кишинин ысымын укуганда кандайдыр кайсалай түшүп Аркытты жалт карап алып: «Алло, Беке байке, мен сага анан чалайынчы, деп өчүргөн. Бул Аркытка шектүү туюлуп, Беке байкеси менен анан эмнени сүйлөшөт болду экен? Ага байке деп кайрылганы менен сага деп бүтүргөнү кандай?» деген кызганычтуу ойго алдырган ал ошондон чыгып эле детективдик фирмада иштеген таанышына телефон чалып, андан иш тууралуу жолугушууну өтүнгөн. Аздан соң алардын кеңсесинде болуп, Акактын сүрөтүн, дайын дарегин берип, бул сулуу кызды азыртан баштап өзү ага үйлөнгөнчө аңдып берүүлөрүнө буйртма берген. Ал тургай жана эле Акак менен өзү жолугушкан анын жумушунун алдына аңдый турган фирма кызматкерин өз машинасы менен жеткирип да койгон. «Эч нерсе эмес, мен үйлөнө турган кишимди ушинтип текшерип койсом ашыктык деле кылбайт», деп ойлогон Аркыт. Ал эми Акак болсо ошондо Бекболотко убадалагандай эле жумуш күнү аяктаган соң өзү чалып: «Беке, өткөндө экинчи чалбайм дедиң эле, эмне болду?» деп сурады ал жай сурашкан соң эле. «Чалмак тургай көргүм келип жатсачы сени.
Беке, эски ооруларыбызды козгобой эле койбойлубу? Кел андан көрө айтчу сөзүбүздү телефондон эле айтышалы. Телефондон сенин карагат көздөрүң көрүнбөй жатпайбы? Өткөндө үнүңдү угуш үчүн эле чалдым дедиң эле, эми көзүңдү көргүм келет деп жатасың. Эмкиде мындан да тереңдейсиң го. Кел беке, андан көрө жолугушпай эле коелу. Менин Аркыт Ашыровго турмушка чыкканы жатканымды уктуң да. Ал белгилүү киши экөөбүздүн жолукканыбызды суук көздөр көрсө, ага жеткирип салышы мүмкүн. Мен сенин аяш байкең болом го. Акак бирдеме болсо Ая мага бирдеме бербейиптир. Ошону алгыча жолуктум деп айтасың. Али ага турмушка чыга элексиң го. Кийин үйлөнгөнүңөрдөн кийин бизде мындай мүмкүнчүлүк болбойт, Акак. Болуптур, кайсы жерден жолугалы? Сен азыр каяктасың? Жумуштан жаңы эле чыктым. Менин жумушум чыгыш 5-те. Анда ошол арадагы кафелердин биринин алдынан жолугалы. Жолдун боюнда Дасторкон деген чакан кафе бар. Мен ошонун алдында болом. Макул, табам. Рахмат сага, Акак. Тун сүйүүлөрүн бири-бирине арнаган экөө жолугушкандарында унчукпай тиктешип туруп калышып, анан жигит кучак жайчудай болуп умтулганда кыз өзүн кармап, кетенчиктей берип колун сунду. Акактын апакай колун кыса кармаган Бекболот ага обдулуп барып бетинен сүйдү. Жаным, Акагым, сени сагындым дегенде жигит: Акырын, деди Акак. Эл угат, ашыкча кетпе. Макул, мен сени көргөнүмө эле ыраазымын. Дважды белая. Бала кезде Бекболот анын Акак деген 2 жолу ак айтылган атын орусчага ушинтип которуп эркелетчү эле. Ал жакшы кезди эстеп, Акак жылуу жылмайды. Экөө кафеге киришти. Акакты телмире тиктеп отуруп, тамакка буйртма берген жигит акырын үн катты. Болуп, толуп, мурдагыдан дагы татынакай болуп кетипсиң. Дважды белая. Мурда гүлдү эмес, анын жалбырагын эле жыттап жүрүптүрмүн. Чиркин, жутуп жиберчүдөй болуп. Аябай романтиксиң, беке. Баягыдай ырларды дагы эле жазып жүрөсүңбү? Кандай эле? Анда сен экөөбүздүн сүйүүбүз мага дем берип, илхам тартуулачу. Азыр кайдан андайларды жазыш? Деп күрсүнүп алган жигит ойлоно түшүп, бир кезде тун сүйүүсүнүн деми менен жазган ырларын окуй баштады. Кандай жансың, апакайым, Акагым, мен өзүңдү карап тойбой жатамын, көздөрүңдөн көрүп туруп көп сүйүү, мен жашоонун жыргалына батамын. Кереметсиң, келишкен бир Акагым, келишимдүү көркүң менин атагың, жаркырайсың жан жыргаткан нурлардай, көзүм тиип кетеби деп жатамын. Өзүмдүкүсүң, менин дважды белаям, көрүп туруп кантип сүйбөй кала алам, кантип жашайм, көрбөй калсам дүйнөдө, өзүңсүң, мен кайдан бактылуу боло алам. Өзүңсүз мен кайдан бактылуу боло алам, деп кусалуу түрдө окуган ырынын аякы сабын кайра-кайра кайталаган жигит бир күрсүнүп алып токтоду. Бирок өзүң жоголуп кеттиң го, беке, деди сезимине тийген ырдан соң муңая түшкөн кыз. Аскерден келгенден кийин издеп келбедиң мен күткөн. Келерим менен Орусияга кетүүгө туура келди. Ал жакта көрбөгөн кордуктарды көрүп жүрүп келсем, Ая сенин жакшы жашооң жөнүндө кубанып айтып берди. Ойлонуп көрүп жайыңа коеюн дедим. Мени менен кыйналып калмаксың. Кыйналмак эмеспиз. Сени атам колдоп алмак. Мени билесиң да, Акак, жаман көкмүн. Бир ойлогонумду бербейм. Ал убакта баарына өз күчүм менен гана жетким келчү. Элдин көзүнө көрүнгүм келчү. Баягынын баласы деп сын таккандардын жаагын жапкылайын дегем. Сага жетсем атаң колдоп алаарына деле көзүм жетти. Бирок баягы күч күйөө болуп жүрөт деген ушактан корктум. Чынымды айтсам, курулай намыстандым. Анын үстүнө Орусияга бир барып келсем эле көп акча таап келип, чоң бизнесимди ашчудай болуп туруп алдым. Бирок ал жолку барганымда жолум болгон жок. Келсем Ая айтты, сенин жигитиң бар экенин. Ал сенин жашооңду жомоктоп айтчу. А мен болсо сенин жигиттериңди Ханзада сыяктуу элестетчүмүн. Каяктагы Ханзада? Алар атамдын байлыгына кызыккандар болчу.
Мени сүйүп деле баркыма жетип деле кыйратышкан жок. Акыры ким экендерин көрдүм го. Ал эми Аркы Ташыровчу? Аны билесиң да, белгилүү киши. Келечекте өзүн бийликтин бийик тепкичтеринен көрөт. Мени куурчактай кийинтип, жанында алып жүргүзгүсү келет. Эмитеден эле үйлөнсөк иштен бошотуп алаарын айтты. Кыскасы мен ага бала төрөп берген. Эртең менен узатып, кечте тосуп алып, тамагын белендеп, кир когун жууган аял эле болуп беришим керек. Балким ал сени сүйөттүр. Анысын деле байкаган жокмун. Ортоңордо сүйүү болбосо эмне деген жашоо болот? Ушунчаңарда айныгыла, кийин кеч болот. Жок, муну мен чечпейм. Биздин чөйрө чечет муну. Ушундай кишини чансам мени эч ким кечирбейт. Кечирбесе коюшсун. Алардын жашоосу эмес, бул сенин жашооң. Кийин азабын тартсаң да сен тартасың. Ыйласаң да сен ыйлайсың. Болбой калды. Той болчу күн белгиленди. Элге жарыяланды. Мындан баш тартканга эрким жетпейт. Буга мен араңдан зорго көнүп бараткам. Сен мени кайрадан кыйноого сала баштадың. Сен өзүңдү мажбурлап жаткан турбайсыңбы? Баягы балалыктагы көлдөй ташыган сүйүүңдөн бир эле тамчы калган болсо экөөбүзгө жетмек. Бактылуу болмокпуз. Кой, андай жака азгырба, Беке. Менде азыр эч кандай сезим калган жок. Көптөр көңүлүмдү калтырышты. Алардын ичинде сен да барсың. Кечирип кой. Мен сени бактылуу кыла албайм деп корктум. Болбосо, көптөр атамдын байлыгы, бийлик үчүн мага умтулса, сен тескерисинче андан коркупсуң. Мен болсо сени күткөн болчумун. Анан башка бирөөсү барго деп ойлодум. Орусияда жүрүп үйлөнүп алган го дедим. Ошондо келгениңде Аядан айттырсаң болмок. Бирок ал деле менин дайынымды көпкө биле албай жүрбөдү беле. Ал кезде мындай телефон жок болчу да. Акак, анын баарын унутуп, кел баарын кайра башынан баштайлы. Баягы бала кездегидей болуп. Ошентеличи, жаным. Келчи, мен айткандай кылалы, деп Бекболот Акактын колунан алып өйдө обдула калды. Ортону стөл тоспогондо жигит кызды кучактап өпкүлөп жибермек. Болбойт, Беке, мага жакындаба. Бизди аңдып жатыштары мүмкүн. Кыздын үнү кайдыгер жана муздак чыккандыктан Бекболот ал жаакка тартып жибергенден бетер селее түштү. Ушул ирмемдерде ал маңдайында баягы байоо кыз эмес эле турмуштун бардык эсеп кысаптарын алган кексе аял турганын сезе калып улутунуп алды. Ошол бойдон экөө лам деп ооз ачып сүйлөшпөстөн алдыга келген тамактарын чала жеп сыртка чыгышты. Акак, дагы ойлон, мен сенден үмүт үзбөйм, деп коштошоорго келгенде жигит көзүн жалжылдатып мисирейген кыздын чекесинен өптү. Жакшы бар, бактылуу бол, деди Акак ички ыйлап турган сезимдеринин жигин билдирбей, сырын алдырбай. Өзүңсүз мен бактылуу боло албайм, деп Бекболот көктүгүнө сала шарт бурулуп басып кетти. Селейип туруп калган кыздын көзү жашылдана түштү. Ошондон көп өтпөй Ая Акак менен Аркыттын жакындарынын таанышуу кечесине жөнөп калганында Бекболот жанын коёрго жай таппай калды. Бир туруп Аяны жеткиргиче Акактан дагы бир жолу сурангысы келди. Бир туруп андан айнып, эки ойдун ортосунда ыргылжың болуп турду. Аяны автобекетке алып барып салып жибергенинен кийин ден дароо болгонсуп жол четине токтотулган машинасынан түшпөй отура берди. Күн кечтеп, автобекеттеги элдин алыстарга кетчүлөрү кетип, кетпечүлөрү үй-үйлөрүнө тараган кез эле. Аңгыча бир жигит анталаңдап чуркап түз эле Бекболоттун машинасына келди. «Байке, Бишкекке каттайсызбы?» деди ал. «Каттайм, бирок бүгүн эмес», деди Бекболот. «Байке, бир жамандык болуптур. Бишкекке шашылыш чыгыш керек болуп жатат». «Чыкса чыгалы. Канча кишисиңер?» «6. Кап, 7 киши болсоңор болбойт беле?» «7-чиникин деле төлөп беребиз. Жеткиресизби?» «Жеткирейин. Бир орун бош болсо силерге эле жакшы кенен барасыңар. Кишилериң каякта?» Ошентип демейде оңою менен чыкпаган жүргүнчүлөр капысынан пайда болуп, күтүүсүздөн Бишкекти карай аттанды. Кардарлары капыс кырсык алып келген жаманды кабар атса, ал үчүн бул сапары Акак сунушун какпачудай, андыктан жакшылыктын жышаанасындай сезилди. Акак ойлонгондур.
жүрөгүндө катылган сезимдери ойгонгондур, эми барсам жок дебестир деген жакшы үмүткө алданып, дайыма каттап жүргөн жолун тикирейе карап, учуп күйө күн түндөп жол жүрүп, мөөнөтүнөн эрте Бишкекте болду. Түш ой, борбор шаарга кирип келген ал дароо эле Акакка телефон чалды. Акак, сүйлөшчү сөздөр бар, жолугалы, деди ал жай сурашпастан. Беке, сен билесиң да, бүгүн менде маанилүү күн экенин. Аны Ая аркылуу билгендирсиң. Ошон үчүн мен бүгүн сага жолуга албайм. Башка күнү жолугалы. Акак, башка күнү кеч болот. Сен мени угуп койчу. Укканда эмне? Баягы эле сөздөрүңдү айтасың. Мен деле ошол жообумду берем. Ошон үчүн жок дегенде бүгүн тынчымды албачы, суранам, деп телефонун өчүрө салды кыз. Бекболот кайра чалып ала албай айласы кетти. Акак бүгүнкү эки жактын таанышуу кечесине катышса дагы бул айласыз никелешүүдөн баш тарта албай, сормо сазга киргенсип, ага терең батаарына көзү жетип турду. Өткөндө ушул убакта жумушунан чыкты эле, балким бүгүн да жумушунан чыгып кечесине жөнөр деген ойдо Акактын иштеген жерине келип, унаасын жол четине токтотуп акмалап турду. Көп өтпөй кенен кеңседен шашып чыгып, окчун турган таксилерди карай жөнөгөн Акакты көрүп, көргөн көзүнө ишенбегени менен терисине батпай сүйүнүп кетти. Акак арыктын аркы жагында болгондуктан ага машина менен бара алмак эмес. Андыктан алгач сигнал берип, анан атынан чакырып кыйкырды эле кыз токтоп бурула берди. Бирок Бекболотту көргөнү менен көрмөксөн болуп барып таксиге түшүп жүрүп кетти. Алгач буга ден дароо болуп туруп калганы менен, эсине келери менен машинасына отуруп таксинин артынан сая түштү. Такси шаардын борбору аркылуу өтүп, айтылуу бир сулуулук салонунун алдына токтоп, Акак ага шаша басып кирип кетти. Такси жылып кеткенде Бекболот анын ордуна барып токтоп күтө баштады. Акак ал жактан көптө чыкты. Антке менен бул узак убакытка кармалганына жараша мурдагыдан да сулуу, мурдагыдан да келбеттүүсүнө тарта бир башкача адеми кийинип чыкты. Ден дароо болуп суктана карап туруп калган Бекболот бул жасануу өзүнө арналбаганын эстегенде машинасынын атып түшүп, Акактын алдынан чыга калды. Акак, деди жигит, мени угуп койчу. Сен жаңылышып жатасың, кийин өкүнүп каласың. Такси, деп кыйкырып жиберди капыстан Бекболотту мелтирей карап угуп турган Акак жолдон өтүп бараткан машинеге кол сермей. Бирок ал машина токтобостон шуу коюп өтө бергенде Акак жол бойлой басты. Мындан улам анын өзүн укпай турганына көзү жетип, аргасыздан калп айтып кирди Бекболот. Акак, сени мен жеткирип коем. Мени уксаң эле болду. Жеткиресиңби? Укса угайын, бирок менин жообум баягы эле. Убара болбо, кечигип жатам, тез айдачы, опера балетке, деди кыз жалооруй карап. Бирок Бекболот кыз отурары менен машиненин чукулунан буруп, опера балетти карай эмес, күн батышты, Ош базарды карай айдап жөнөдү. Бекболот, деп кыйкырып жиберди кыз. Кайда алып жөнөдүң? Бул эмне кылганың? Мен кечигип жатпаймынбы? Акак, жаным, азыртан баштап сен меникисиң. Унут аларды. Кеттик балалыгыбызга, кызыл кыябызга. Ал жакта экөөбүз бактылуу болобуз. Кеччи ушул быкпырдай болгон ыплас шаардан. Баягы бала кезибиздегидей бейкапар жашоо кечирип, байлыгынан дагы, бийлигинен дагы качып кетеличи, деп күйүп быша сүйлөнүп, ыйламсыраган кызды укпастан, жол кыймылына, жол чырагына карабастан, борбордук көчөлөрдүн бири менен зымырылткан бойдон айдап кете берди. Бекболот, сен мени шерменде кылганы калдың. Кече башталып калды. Мени күтүп калышты. Уят болдум. Бүгүн экөөбүздүн бүт туугандарыбыз, ата-энелерибиз чогулмак. Азыр жеткирип, кечеге катыштырып койчу, андан кийин сенин айтканыңдын баарын жасайын. Сен мени сүйөсүң да, сүйгөн адамыңа да ушинтесиңби? Экөөбүздүн сүйүүбүзгө бүткүл аалам татыбайт, Акак. Ушул таза сезимибизди сактап калалычы. Чын эле жеткирип койсом, андан кийин мени угасыңбы? Ушул кара баскан кече өтүп кетсе, мени менен Ошко кетесиңби? Жанагы аркыт деген немеден кечесиңби? Ал сени сүйбөйт, Акак. Мен гана сени чындап сүйүп, баркыңа жете алам. Сен дагы мени сүйөрүңдү билем.
Сүйөсүң. Сүйөм деп койчу, жаным. Сүйөм. Бирок мени да уятка калтырбачы, шерменде кылбачы. Муну укканда Бекболот чукулунан тормоз тепти эле артта келаткан машина урунуп ала жаздап буйтай берип сигнал берген бойдон өтүп кетти. Жигит аны карап да койбостон кызга жабышты. Кучагына бек кысып өпкүлөп кирди. Жигиттин ысык илебине туруштук бере албай акактагы өбүүгө өбүү менен, кучакка кучак менен жооп берип, эбактан сагынышып араң жүргөн экөө жа бербеген кумарлары менен сезимдерин кармай алышпай чапталыша түшүштү. Жаным, алтыным, сүйгөнүм дешип беттеринен аймалашып, эрин-эринге желимсиз жабышып, тула бойлор кыналышып, тетигил балалык кездеринде жатаканадан түндөп качып чыгып, караңгы түндүн кучагында бак арасында эзилишкендегидей азыр дагы борбордук көчөнүн боюнда унаа токтотууга болбой турган жерде денелерин бир бүтүнгө айлантып сагынычтарын жазып жатышты. Мунун баарын Аркыттын жалдап койгон детективи окчун жактан байкап сүрөткө тартып жатты. Өткөндө эбактан бери сагынышкан эки сүйүшкөн чыгыш бештеги чакан кафеден жолугушканда да ушул эле детектив байкоо салып отуруп, кечиндеси бул кездешүүнү Аркытка майда чүйдөсүнө чейин айтып берип, кебетеси экөө эски тааныштардан эле окшойт. Кафеге кирип тамак ичкиче сүйлөшүп отурушуп, бат эле тарап кетишти. Машиненин номуруна караганда жигит Оштук окшойт деген. Акак Ошто чоңойгон, тууганы же кайсы бир классташыдыр деп Аркыт да маани берген эмес. Азырдагы Акак кечеден кечигип жатканынан Аркыт ага чалып ала албай, детективге чалса, мындайдын далайын көргөн ал көңүлүнө доо кетерине карабай балп эттирип салды. Шеф, чалып ала албасаң, ал азыр бош эмес. Өткөндөгү Оштугу менен көчөдө, анын машинасынын ичинде эзилишип жатат. Кандай эмне дейсиң? Деп Аркыт уккан кулагына ишенген жок. Өткөндөгү кафеде жолуккан Оштугу менен көчөдө, анын машинасынын ичинде өбүшүп отурат дейм. Тим эле бири-бирине сүлүк курттай жабышып калышты. Ишенбесеңиз сүрөткө тартып алдым. Анан барганда көрсөтөм. Жини менен сөгүнүп жиберген Аркыт колундагы телефонун ыргытып жибере жаздаган, бирок анын бара-бара көңүлү Аяга бурулуп кеткен. Акактан баш тартууга шылтоо табылганына сүйүнө да түшкөн.